Allah Taala barыбызды бұл дүниеге махлукаттардын жаралган нерселердин эң шарапаттуусу кылып жаратты. Адам баласы жер бетинде мындай тик басып жүрөт. Адамчалык тик басып жүргөн махлук жок. Экинчиси, адам заты тил менен сүйлөшөт. Үчүнчүсү, бизге Алла Таала дин берди. Төртүнчүсү, бизге акыл берди. Эң чоң айырмачылык ушул. Мен сиздерге айтарым, Аллах Таала бизге акыл берип, тил берип, дин берип, бирок ар бирибизге Жабраил периштени жиберип, кулагыбызга коюп үйрөткөн жок. Пайгамбарларды жиберди. Пайгамбарлар келип бизге сабак, дават, үгүт насаат, чогулуш, мына ушундай тартипте бизге үйрөтө баштады. Мына ушул сабак, илим, билим темасында сүйлөшөбүз. Илим алуу ийне менен казган кудук. Кудуктун суусу болот абдан тунук. Дал ошондой тунук билим алуу үчүн адамга керек болот туруктуулук. Адамга керек болот сабырдуулук. Билим алуунун бир канча шарттары бар. Эч кайсы окумуштуу данышман, имам, профессор үйүндө эле отуруп, ал даражага жеткен жок. Демек, үйдөн бир кадам аттап чыгуу илимдин биринчи шарты. Жакшылап көңүл бурабыз. Сапарга чыгуу, сапар. Кайсы бир жерге өзү жашаган жерден чыгуу. Бул жөнүндө пайгамбарыбыздын хадисинде келет. Кимде ким билим алуу үчүн жолго чыкса, периште анын таман астына өзүнүн канаттарын төшөйт. Ар бириңиздер 2 саат 2-де ушул жерде семинар болот экен деп үйүңүздөрдөн жөнөдүңүздөр. Азыр деле кайра барып үйүңүзгө киргенче сиз азыр периштенин канатынын үстүндө отурасыз. Периштенин канаты азыр бутуңуздун астында төшөлүү. Экинчи. Бул жөнүндө дагы хадисте келет. Ким билим алуу үчүн жолго чыкса, Алла Таала ага бейиштин жолун жеңил кылып коет дейт. Бул жердин адресин таппагандар, мен деле билбейт экенмин учкун эмесини. Анан жана навигацияга салып, картага салып, телефондон мындай мени ошол алып келди. Барыңыздарда азыр ошол нерсе бар. Ошол жеңилдик бизге. Илим жолуна чыгуу бейишти көрсөтүп турат да, жашыл. Илим жолга чыктыңызбы? Бейишке ошол сиз картаңызды турлап койдуңуз, баратасыз. Эми караңыздар. Күнүгө периштелерди, ошол азыр сиздин таманыңыз астында периштенин канаты турат да, ошол периштелерди үйгө чакырып конок кылыңыз. Үйүңүзгө 1000 эмес, миллион эмес, 100 миллиондон көп периштени күнүгө үйдө конок кылсаңыз болот. Кантип? Хадисте келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде ким үйүндө же кайсы бир жерде китепти ачып, таалим өтсө, билим, хадис, аят, макал, эмне, ошол жерге периштелер үймөлчүктүп калат дейт. Күнүгө бул жерден барганыңыздан кийин бир китепти алыңыз. Мейли диний китеп болсун, мейли кандай китеп болсун, жакшы маанидеги китепти алып туруп, ачып туруп, балдарыңызга күнүгө 10 минут, 20 минут, жарым саатка чейин окуп бериңиз. Bir adam күнүгө 5 вакыт намазды өз убагында кынтыксыз окуйт. Тахажжуд намазды кошо окуйт. Анан күндүзү орозо кармайт, түнү менен нафил намаздарын окуйт, каза намаздарын окуйт. Мына ушул намаздарды, орозону кармоо жеңил нерсе. Жеңил нерсе, намаз окуп жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Бирок күнүгө балдарыны, кыздарыны баарын отургузуп алып, жарым саатка чейин китеп окуу кыйын нерсе. Ар кимдин колунан келбейт. Эч ким bir жыл бою күнүгө үйдө таалим окуп китеп окуй албайт. Не үчүн?
Себеби шайтан буга жол бербейт. Шайтан билет, бул намаз окуса өзү үчүн окуп атат. Анын намазын окуган адам, аны көрүп туруп эле бияктагы адам намаз окуп калбайт. Ал орозо кармаса, анын үйүнө келген конок орозо кармап калбайт. Орозо экен деп бир аз эме болот, бирок орозо кармап калбайт. Бирок бул үй бүлөдө таалим болсо, китеп ачылып окулса, эмне болот? Ал үйгө эми дин келе баштайт. Дин. Ал үйдө ажыга кызыккандар пайда болот, хиджабка келгендер пайда болот, аракты таштагысы келгендер пайда болот, кошунасы менен жакшы мамиледе болгусу келгендер болот. Ошентип шайтан эми эң чоң башына мүшкүл иш түштү. Бул үй бүлөдө таалим башталды, китеп окуу башталды. Буга жол бербеш керек. Анан китеп окуганы келгендер анан бирөөсү бир аз окуп коет, бирөөсү анан телефон чукуп тиги үйгө кирип кетет. Таалим каза болуп калат. Буга эң күчтүү шайтандар аракет кылат. Ал эми ошого жар бербестен күнүгө үйүңүздө китеп окусаңыз не болот? Периштелер үймөлчүктөйт. Жана чоң куюндар болот го монда айланып. Мына ошону элестетиңиздер, сиздин үйүңүздөн баштап 7-нчи асмандын үстүндө Сидратул Мунтаха деген эң акыркы макулук бар. Ошодон дагы жогору периштелердин ушундай бир үймөлчүктөгөн эмеси пайда болот. Бул хадистин мааниси. Анан Алла Таала билет, баарын билет Алла Таала. Бирок сыймыктандыруу үчүн, өзүнүн мээримин билдирүү үчүн сурайт да периштелерден. Каяктан келдиңер? Баланча үйдөн, ак өргөдө, мананча көчөдө, мынанча үйдөн. Алла Таала билип туруп сурайт. Эмне үчүн мынчалык ызычуу болуп келатасыңар? Ал үйдө бейиш түзөк жөнүндө сөз болуп атат. Алар бейишти көрүп коюптурбу? Жок. Көрсө эмне болот? Мындан да көрөк талап кылып окуй баштайт. Аларга барып айткыла, "Куму магфуран лакум" деп айткыла дейт. Тургула, күнөөңөр кечирилген абалда. Күнүгө балаңыз менен, кыздарыңыз менен китеп окуңуз, бир аят, бир хадис, бир макал, бир сөз, бир жакшы нерсе. Анан ошол жерден туруп атканда, мындай турганда элестетиңиз, жана кумга кулап турганда кумдар кулап калат го. Же жалбырактымдай күйгөндө түшүп калат го. Ошентип күнөөлөрүңүз ошол жерде калды деп элестетиңиз. Анан периштелер үймөлчүктөгөнүн караңыз. Бул жөн эле сөз эмес. Периште эмне үчүн ал жерге келет? Периште болгон жерде нур болот. Периште эмнеден жаралган? Нурдан жаралган. Шайтан эмнеден жаралган? Оттон жаралган. Адам эмнеден жаралган? Топурактан жаралган. Үч нерседен жаралганбыз. Чөйрөңүздө бирөө аптекада иштеп келсе, дары сасып турат кечке. Атыр саткан жерден келсе, атыр сасып турат. Жана башка. Кайсы чөйрөдө ким эмне кылса, ошонун жыты урат. Жана башкасы таасир урат адам чөйрөсү. Ошондой эле периштелер сиздин үйүңүзгө келгенде, алардын нуру, жарыктыгы. Экинчиси, алардын итаат кылуусу, мындай моюн сунуусу жугат. Периштелердин асыл сыпаты ушул. Периштелер эмне? Алар эркекке, аялга бөлүнбөйт. Алардын нафсиси жок. Бир нерсе жей калайын, уктай калайын, чарчадым, тиги бул, андай түшүнүк жок аларда. Алар нурдан жаралган бир күч. Алар жыныска бөлүнбөйт, алар төрөлбөйт, алар өлбөйт. Алар бир гана максатта жаралган. Кээ бир периштелер ошо жаралгандан баштап азыркыга чейин арышты көтөрүп турат. Кыяматка чейин көтөрүп тура берет. 8 периште бар. Периште бар дайым рызкы жеткирүүдө, кээ бир периште бар бул жерде китеп жазууда, күнөөлөрдү, соопторду. Кээ бир периште бар жана башка. Периштелердин бир гана максаты ошол нерсени аткаруу. Андан башка жака алек болуу, унутуп калуу, чарчап калуу, эс алууга уруксат суроо деген нерсе жок аларда. Итааттын символу, итааттын ээси периштелер. Алар башка нерсеге алаксыбайт да. Өзүнүн жумушу жок. Үйлөнүшүм керек да, турмушка чыгышым керек эле, бала жок. Курсагы ачмай жок. Алар итаат менен гана элек. Сиздин үйүңүздө күнүгө миңдеген миллиондогон периште келип отурса, сиз китеп окуп атканыңызда, Нурзат айыма азыр айтып кетти, китеп оку деп. Бекеринен айтылбайт. Китеп окусаңыз, периштелер курчайт, бул хадистин мааниси. Анан периштеден сизге эмне жугат? Итаат кылуу, моюн сунуу жугат. Балаңыз моюн сунат, өзүңүз аял күйөөңүзгө моюн сунасыз, күйөөңүз сизге моюн сунат, Аллахка моюн сунат, баардык бири-бириге моюн сунуу башталат. Периштелердин таасири ошол.